Бүгүн 2 декабрь күнгө жума Талас облусунан алынган соңку жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Каражаттар максаттуу жумшалуудабы? Облус башчысы Альянс Алтын өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланган долбоорлордон кабар алды. Социалдык контракттын пайдасы 100 000 сом алып иш баштагандар. Сактыкта кордук жок. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жөө боюнча түшүндүрүү иштерин жасашты. Президент Садыр Жапаров маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовду кабыл алды. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, министрликтин учурдагы ишмердүүлүгү жана эл аралык маданий гуманитардык кызматташуулары боюнча маселелери талкууланды. Алтынбек Максутов мамлекет башчысына Айкөл Манастын эстелигин Астана шаарында орнотуу боюнча уюштуруу иш чараларынын жүрүшү жөнүндө маалымат берип, эстеликтин эскизинин долбоорун сунуштады. Кыргызстанда жашаган скульпторлордун жана сүрөтчүлөрдүн арасында эстеликтин эң мыкты эскизи үчүн сынак өткөрүлгөн. Сынактын жеңүүчүсү скульптор Үрстөнбек Пазылов, архитектору Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Улан Бейшенбаев болду. Учурда эстеликтин көркөм эксперттик комиссия тарабынан бекитилген жумушчу макети даярдалды. Постаментти граниттен жасоо пландалууда. Президент Садыр Жапаров Айкөл Манастын образы жана духу эстеликте чагылдырылышы үчүн алдыда аткарыла турган иштерди жогорку деңгээлде камсыз кылууну тапшырды. Берилген убада аткарылууда. Эске салсак, жыл башында облус башчысы Бакытбек Нарбеков ар бир айыл аймактын элдик жыйынына катышып, элдин көйгөйүн уккан. Жыйында облус жетекчиси эл өтүнгөн долбоорлорду ишке ашырууга жардам берерин убада кылган. Аталган долбоорлор райондук, облустук жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун каржылоосуна ээ болду. Кечээ облус башчысы Талас району жана Талас шаарында болуп, каржысы чечилген долбоорлордон кабар алды. Жакынкы күндөрү Талас районунун Кара Суу айылындагы ички көчөлөргө электр чубалгылары тартылат. Бул маселе жыл башында облус башчысы катышкан элдик жыйында эл тарабынан көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө айыл өкмөтүнө электр чубалгылары берилген. Каражат Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан каралды. Аталган иштерин облус башчысы кабар алып, тезирээк чубалгыларды тартууну айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине эскертти. Жаңы курулуштарыбызда карагайлардын баары эски, абалдары начар. Эми азыр буйруса жакшы, ушу Алтын Альянстан 510 000 сомго электр чуалгылары келди, сымдары менен кошо. Бүгүнкү күндө баары столбалар коюлуп бүттү. Жаныш Молдалиев көчөсүнө, Кенжалы Молдалиев, Айтыман Беталиева көчөлөрүнө карагайлар орнотулду. Устундары да энди электр чуалгылары жакын арада орнотулат. Келаткан жылда Жонары кайылы 2 кабаттуу спорт комплекстин ачылышына күбө болушат. Бул маселедагы элдик жыйында айылдын жаштары тарабынан көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө эски имараттын ичиндеги оңдоп түзөө иштери ортолоп калган. Биринчи кабаты машыгуу залы, экинчи кабаты күрөш залы болот. Жыл башындагы элдик жыйында облус башчысы каржы маселесин чечүүнү убада кылган. Каражат Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн. Кудай буйруса бияка акча каралып, Талас областтык Алтын Альянс өнүгүү фондунан акча каралып атат. Биринчи ушу полуна акча каралды эле, пол келип түштү. Эми Кудай буйруса эртеңки күндөн баштап жумушун жаса баштайбыз. Полу бүткөндөн кийин инвентар келет экинчи менен. Анан эми биздин Нуржан айыл өкмөтүнүн балдарына жакшы бир эми болот деген ойдобуз. Бул Талас шаарынын таштанды таштоочу полигону. Көп жылдан бери таштандыга толуп, арубак астындагы газдардан улам күйүп түтөп турат. Аталган маселени жөнгө салуу максатында быйыл жаш ишкерлер тарабынан долбоор жазылып, каржылоосу Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна сунушталган. Бүгүнкү күндө таштанды сорттоочу ишкананын курулушу башталды. Буга чейин Беккари чуңкуру курулган. Эми таштанды сорттоочу ишкана курулуп бүтсө, жаңы жумуш орундары дагы ачылат. Альянс фонду да ушу жардам берилгенге аракет кылышты. Бөлүп беришти акча 6 миллион сомду. Буйрса могу бир айдын тегерегинде бүткөрүлөт деген ишеничтебиз. Азыр оборудованияларын баарын алып койгон. Буйрса ушу алып келип, январда буйрса ишке берет да. Бул вторичный сырье Бишкекке кетет. Бишкектен ары, может, Өзбекстанга кетет. Берден көп вид немелер чыгат. Жаштардын таштандыны жөнгө салуу боюнча аракетин облус башчысы жактырды. Бакытбек Нарбеков таштанды маселеси орчундук көйгөй экендигин белгилеп, облус тургундарына кайрылды.
Мынакей биринчи кадамдар жасалып атат. Долбоорду көтөрүп чыккан жигиттерибизге ыраазычылык билдирип, анан элибизден учурдан пайдаланып, ушул таштандыларды дагы орду менен биз дагы ушул келечекте түр-түрүнө бөлүп ыргытканга өтүшүбүз керек. Бул зарылчылык, бул замандын ушу талабы. Ошондуктан өз жерибизди өзүбүз коргобосок, келечекте кеч болуп калат деген үмүттөбүз. Биз ушу максималдуу ушул багытта дагы иш алып барабыз. Бул биринчи кадамдар. Бул күнү облус башчысы Альянс алтын өнүктүрүү фондунан каржыланган бир катар объектилерден кабар алды. Белгилей кетсек, фонд ишке киришкенден тагыраагы 2016 жылдан бери облус аймагында 540 долбоор ишке ашкан. Ага жалпы 700 миллион сомдун тегерегинде акча жумшалган. Альянс алтын өнүктүрүү фондунун негизги максаты бул талас элине, талас жерибиздин элибиздин өнүгүп өсүшүнө, экономикалык, социалдык жактан жардам берүүгө багытталган. Бүгүнкү күндө ошол 6 жылдын ичинде 6 транш келип, азыр 7 траншы келип калды. Ошол 540 долбоор ишке ашты. Бул жакта айтып көрсөк, Жогоруда аталган курулуштар элдик жыйындарда көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн элдин суранычынын негизинде ишке ашып жатат. Бул боюнча облус башчысы билдирип, алдыдагы кадамдары менен бөлүштү. Эл менен жолугуу кайра эле болот ушул форматта. Ошо элдин сунуштарын, ой пикирлерин угуп, дагы кийинки жолу эми өнүгүү жана ишкерчилик жагына, ушул өнөр жайларды курганга ушул багытта иш алып барабыз. Эми ушул учурдан белгилеп коет элем. Кичинекей ремонт, кичинекей баягы долбоорлорду токтотуп, чоңураак элге пайда алып келе турган долбоорлорго өтөбүз. Бул биздин кийинки жылга кое турган ушул багытыбыз ушул алдын ала. Белгилей кетсек, элдик жыйындарда айтылган элдин өтүнүчтөрү облус башчысы Бакытбек Нарбековдун көзөмөлү алдында райондук, облустук жана Альянс алтын өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланууда. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас облусу. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы аз камсыз үй-бүлөгө жакырчылыктан чыгууга жардам берүү максатында инновациялык пилоттук долбоорду баштады. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык контракттын негизинде 100 000 сом өлчөмүндө акчалай жардам көрсөтүлүүдө. Кара Буура районунда мындай мүмкүнчүлүк 50 үй-бүлөгө берилген. Лира Койчубаева социалдык контракт аркылуу алган 100 000 сомуна бодо мал алган. Күнүнө анын сүтүн саап алат. Жарымын балдарына оокат кылса, калганын сатып каражат топтоп жатат. Сүтүнө кызыктык, торпогуна кызыктык. Мал болот деп. Сүтү жакшы, Кудайга шүгүр. 5 литрден сүт берип атыр. Сүт төгүп атырым. Негиз боз кезинде алганбыз. Сентябрда алдыкпы. Жакшы, сентябрдан бери жакшы сүт берип атыр. Жакшы, торпогу буйруса болот, эми 1-2 айда деп айткан. Райондун дагы бир жашоочусу Дилбара Сулайманова социалдык контракт менен алган каражатына өзүнүн үйүндө чакан тигүү цехин ачкан. Иши жакшы жүрүшүп, ишмердүүлүгү кеңейүүдө. Анын негизги жардамчысы жолдошу Дүйшөбай Адылбек уулу. Жегден онда ашып калганым бүттүн. Кайчы менен кесип чыгам. Демек, байке эженин жумушуна жардамчы экенсиз да? Топчу кадайм, алда топчу алып мен кадайм. Баштаган иши жакшы болуп, аны кеңейтүү пландарын коюшкан. Даяр кийимдерин базарга чыгарат. Андан түшкөн кирешеге курулушу аяктабай жаткан үйүндө бүтүрүп алышкан. Кичинекей машина менен да тикчик. Чакан абыглок менен жээк салып, бул убакта алда жээк салчык да, жээги менен кылчык. Анан жээк салбай эле мындай тигип атабыз. Эски машина менен тигенбиз, бул убакка чейин иштеп. Анан бул машинени алгандан кийин мына 2 машина алган. Баштагыдан өткөндөгүдөн ишибиз астыга жылып жакшы болуп атат да. Кыймылдап ушу оокат ашыбызга, жеген ичкенге кичине тампамга жетип атат. Өзү неме дейт, буну мындай кыл, тигиндей кыл деп айтат. Топчу-топчудун кадайм, анча-мынча кескени кезем. Ал бычат мен чийип койдум, мен өзүм кезем. Социалдык контракт аз камсыз болгон үй-бүлөлөр менен мамлекеттин ортосундагы келишим. Анын алкагында аярылуу үй-бүлөлөр киреше алып келүүчү ишти баштоо үчүн каржылык сабаттуулукка үйрөнүшүп, иш баштап, киреше табууга өтүштү. Бул жөн гана жөлөк пул алып коюп, отуруудан алда канча кирешелүү. Кара Буура районунда социалдык контракт менен 50 үй-бүлө 100 000 сомдон алып, анын 47си мал чарбасына, 3-өө тигүү цехин иштетүүгө жумшашкан. Ушул алган үй-бүлөлөр өздөрүнүн үй-бүлөсүн камтып, жөлөк пул алуудан баш тартып, 3 жыл бою биздин мониторинг менен аныкталып турат. 3 жылдан кийин уже өзүн өзү багып, семьясын багып, ошо өздөрүнүн үй-бүлөсүнө бир доход киргизе турган киреше катары бир иш башталат деп
ойдо болуп турабыз. Райондо 27 жалгыз жашаган кары-картаң бар. 2120 үй бүлө көмөк алышат. Майыптыгы бар 739 адам жашайт. Алардын баары аталган башкармалык жана социалдык кызматкерлер тарабынан камкордукка алынган. 1-июлдан баштап билесиздер, үй бүлөгө көмөк жөрөк пулдун өлчөмдөрү көбөйгөн. Бурун 810 сомдон алса, бир балага азыр июлдан баштап 1200 сомдон баштап алып калды. Ошо себептенби же действительно элибиздин жакырчылыгы көбөйүп кеттиби, жөлөк пул алуучулардын саны бизде 1,14%-ке көбөйдү. Биздин район боюнча 27 кары-картаңдар катталган. Аларга соцработниктер бекитилип берилген. Бир жумада 4 жолу барып, үйүнө барып, эмнеге керектүү экенин аныктап турушат. Адан тышкары дагы жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн оор кырдаалдагы үй бүлөлөр бар бизде. Бизде бүгүнкү күндө 67 ИПЗР толтуруп, 27 үй бүлөгө жекече иш пландар түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен аяктап бараткан жылда бул тармактагы кызматкерлердин маянасы 100%га көтөрүлгөн. Ал эми жөлөк пул, үй бүлөгө көмөк жана персоналдык ассистенттердин төлөмдөрү да бир нече эсеге жогорулатылып, анын баары өз убагында төлөнүп жатат. Рахат Бейшелиева, Калмурат Мейманбеков, Кара Буура району. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнү катары белгиленип келет. Бүгүн Бакай Атадагы жалпы типтеги жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык стационардык мекемесинин жашоочулары үчүн мекеме жетекчилиги, демөөрчүлөр жана район жетекчилиги тарабынан белектер берилип, көңүлдүү маанай тартууланды. Сөз кабарчыбызда. Колумдан келет. Дал ушундай ураан менен жалпы типтеги дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген социалдык стационардык мекемесинин жашоочулары конокторго өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп беришти. Алардын ар бири жеке өзүнө мүнөздүү болгон таланты жана өзгөчөлүгү бар. Алар аталган мекемеде ар кандай себептер менен келип, жылуу мамиле таап, бир үй бүлө болуп калышкан. Здесь уже 15 лет живу. А так, дай бог вам самого здоровья. Спасибо нашему директору. Если не он, я не знаю, что со мной было. За эти тоже подарки спасибо, что есть, которые люди не забывают, думают. Есть, мы можем зарабатывать, вязать вот за это, работаем, слава богу. Аталган мекемеде кароосуз калган жарандар менен кары-картаңдар жана биринчи топтогу майыптыгы бар адамдар жашайт. Жалпы 69 адам жашаган бул мекемеде баардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Эң ириде саламаттыгына кам көрүү үчүн медициналык тейлөө жагы жогорку деңгээлде камсыздалган. Бизде физ кабинет, укалоочу кабинет, кол укалоочу кабинет, мончо, лагерге барып эз алып келишти бир күн. Маназата ордосуна экскурсияга барып турушат, Кирсен музейине экскурсияга барып турушат. Жана ошондой эле Талаш шаарындагы паркка барып, ал жерге да барып экскурсияга барып келип турушат. Анан бизде постоянно бул биздин врачтын көзөмөлүндө болуп турушат. Быйыл биз 2 кызматкерибизге бекер көзүнө операция жасатып бердик. Бир кызматкерибизге Бишкектен урология бөлүмүнөн операция жасалып, бир бөйрөгүн алдырганбыз. Район аймагында 2279 мүмкүнчүлүгү чектелген адам жашайт. Мекеменин жашоочулары ар дайым адамдардын жылуу мамилесине муктаж. Мындан улам бүгүн аларды район акими Алгынбай Маров жана демөөрчүлөр куттукташып, белектерин тапшырышты. Эми жылына салтка айланып калган, биз администрация тарабынан дайыма бул кишилерге жакындан жардам көмөк көрсөтүп келебиз. 2023 жылга дагы пландаштырып атабыз. Кудай буйруса, ошо сырткы фасадын андан кийин чатырын алмаштырып берсек дегенбиз. Себеби здание бул имарат негизинен таза жакшы, бирок эми кароосуз калып көптөгөн жылдардан бери баягы капиталдык өңдөтүүдөн өткөн эмес болчу. Талаш шаарындагы билимкана мектебинин окуучулары да бүгүн мекеме жашоочуларын куттуктап келишти. Биз биргеликте тортторду жана өзүбүздүн концерттик номерибиз менен келдик. Бул жака дагы жылуу кийимдерди жана фрукты, алмаларды алып келдик. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл буруп, биз дагы көрүп, өзүбүздүн жашообузга
шүгүр келтирип ошол үчүн келдик. Алардын көңүлүн алып, жакшы номерлерди даярдап, ырдап, бийлеп келдик. Стационардык мекеменин тазалыгы, көрктөндүрүү жумуштары башкаларга үлгү боло алат. Бакай ата өнүктүрүү фонду аркылуу 1 миллион сомго брусчатка төшөлүп, таза суу чыгарылган. Ал эми жаңырган жылда анын чатырын алмаштырып, сырткы көркүн иретке келтирүү пландаштырылууда. Республика боюнча 202.300 майып адам бар. Алардын 35.000 балдар. Быйыл 1-июндан тарта 18 жаштан жогорку биринчи топтогу майыптыгы бар жарандарга жеке жардамчы кызматы киргизилди. Алардын айлык акысына казынадан жылына 305 миллион сом бөлүнөт. Аяктап бараткан жылда мындай мекемелердин тамак ашына бөлүнгөн каражатта 100 сомдон 200 сомго жогорулатылып, майыптыгы боюнча алган жөлөк пулдун өлчөмү көбөйтүлгөн. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Бакай ата району. Талас району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүнүн кызматкерлери Арал айылында болушуп, айыл тургундарына өрт коопсуздугун камсыздоо багытында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Анткени өткөн жылы Арал айылында өрт кырсыгы көп катталган. Теманы кабарчыбыз улантат. Өткөн 2021 жылы жалпы Талас району боюнча 14 өрт кырсыгы катталса, быйылкы жылдын 11 ай аралыгында эле 24 өрт кырсыгы катталган. Өрт кырсыгы башка айылдарга салыштырмалуу көбүнчө Чат базар жана Арал айылдарында көбүрөөк катталган. Иштердин морлорун тазалап, жанагы от жага турган астына сөз жок тунике коюш керек. Чтоб чок түшкөндө багы алыска чейин чачырабай турган кылып, туникенин үстүнө түшө турган кылып жасаш керек да. Анын размери болот өзү 60га 50га 70 болот да. Узуну 70 болот, турасы 50 болуш керек. Жанагы жарылып калган жерлер болсо, аларды ошол замат сууап неме кылып коюш керек да, тазалап, актап коюш керек. Түнкүсүн прибор сайып атпайлы, ошо приборлорду жанагы паластардын үстүнө койбоңуздар, күйүп кетүүчү заттардын, кийим кечелерди үстүнө жыйбаңыздар, жааппаңыздар үстүнө. Аны өзүнчө мындай күйбөй турган, печке кирпичтин же курак нерсенин үстүнө коюш керек да, жыгачка койгон болбойт. Кыштын келиши менен суук башталып, үйдө электр жылыткычтарын пайдаланууда. Жана малга кышкыга жыйылган чөптөрдөн өрт кырсыгы чыккан фактылар көп катталган. Кыш мезгилинде билесиздер, көбүнчөсү тамдын моорунан, кеткен моорунан, стропилага жакын жайгашып калган темир моор. Билесиздер, ошондой өрт кырсыктары көп катталат. Былтыркы жылы 14 өрт кырсыгы катталса, 11 айдын жыйынтыгы боюнча. Быйылкы жылы 24 өрт кырсыгы катталып атат. Мунун себеби баягы элдин, населениянын саны өзүп атканынан, баягы тамдар, турак үйлөр көп салынып атканына байланыштуу дагы ушул өрт кырсыктарынын саны өзүүдө. Арал айылынын жашоочусунун короосунан өрт чыгып, кышкыга малга даярдаган 1000 дана түктөлгөн чөбү күйүп кеткен. Натыйжада үй ээси бир топ чыгымга учурап, малга деген кышкы тойтунан кол жууп калган. Булар келип бизге эскертүү бергенине рахмат. Мынтип келбечи да, эч ким келбечи. Жакшы мынтип келип баарына. Эскертүү берип атат, эми кылабыз го булардын айткандарын. Жана эмелерди кийгисибиздин мыналарды оңдоп туруп, биз да ошонун камын көрөлү энди. Учурда көпчүлүк айылдарда чөп жол жээкте жыйылып турат. Короолордо электр проводдордо жыгачка оролуп, өрт кырсыгын алдын алуу боюнча эрежелер сакталган эмес. Мал тоютуп, чөптөрдү жыйнай турган жерлерде электр линиянын алдына жыйнаганга болбойт. Жана тамга, сарайга жакын алып жыйноого болбойт. Себеп дегенде ал күйсө, анын жыйынтыгында ошо там, сарай ичиндеги мал күйүп кетишти мал. Ошон үчүн баягы өрт коопсуздугун сактоо иретинде коопсуз жайга чөптөрдү жыйсаңыздар, сураныч сиздерден. Талас районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери мындан ары Талас районунун ар бир айылында болушуп, өрт коопсуздугун камсыздоо боюнча рейдтерди өткөрүшөт. Сыймык Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району.
Улуттук нарыкты унутпа. Бул максатта бүгүн Талас районунун Өмүралиев айыл аймагында быйыл мааракелери белгиленип жаткан тарыхый инсандарды эскерүүгө арналган маданий иш-чара өткөрүлдү. Мындан тышкары аталган айыл аймактагы жаштарга ыйман, адеп жана зордук зомбулук боюнча насаатчылык иштерин кеңири жүргүзүп жаткан ардагер Бахидин Черикчиевке айыл өкмөтү тарабынан ардактуу атуу наамы ыйгарылды. Сөз кабарчыбызда. Манас кыргыз элинин руханий дөөлөтү. Андыктан Манас айылындагы тарыхый инсандарды эскерүүгө арналган иш-чара жаштардын Манас айтуусу менен башталды. Ошондой эле китепканачылар жана айылдын өнөр-поздору, акын жазуучулардын калемине таандык обондурларды аткарышты. Мындан тышкары окуучулар быйыл мааракелери белгиленип жаткан Таластан чыккан алп акындардын ырларынан көркөм окушту. Район деңгээлиндеги иш-чара Үсөнбек Өмүралиев айыл аймагынын Манас айылында өттү. Жигиттер тамаша көй шартылдаган, жеңелер тамекиден келе жаткан, чайылуу кобосу жаркылдаган. Кыргыз эл акыны Байдыла Сарногоевдун 90 жылдыгы, Шекербек Шеркулов аксакалдын 120 жылдыгы, Мейлкан эжекенин юбилейи болуп атат. Анан муну Шарбадаш деген адамдардан Рысбек Айдаралиевдики, Акматбек Нуржановдуки окшогон мынакей кыргызга бардык жагынан эмгеги сиңген адамдардын юбилейлик иш-чаралар өткөрүлүп атат. Эми бул юбилейлик иш-чаралар биздин Талас райондук маданият бөлүмүндө да иш-чаралар кабыл алынып, ар бир айылдык маданий мекемелерде, клубтарда, китепканаларда өткөрүлүп атат. Аталган иш-чараны уюштурууда айылдагы маданият үйүнүн кызматкерлери жана айыл аймактын 2 китепканачысы чоң салым кошту. Айна Канаева 30 жылдан бери Манас айылынын китепканачысы болуп эмгектенет. Ал тарыхый инсандарды эскерүүгө жана аларды жаштарга таанытууга багытталган иш-чаранын уюштуруучуларынын бири. Иш-чарага ылайык ак элечек оронуп, улуттук кийим кийген. Тарыхый инсандарды мурда биздин баягы союз учурунда биздин Кыргыздын тарыхында инсандарды көп окулуучу эмес да. Мектеп программасында жок эле. Мына азыр жакшы кыргыз тарыхы окулуп атат. Анан ошого карап баягы билбеген жаштарды эме китептен окуган бир бөлөк баягы берден сүрөтүн көрүп, анан кийин кандай адам болгонун көрөт дагы эзинде калат деп ойлогон ниетте ушуну уюштуруп атабыз да. Нарк насил дагы баардыгын камтыдык. Кыргыз тарыхындагы инсандарды эскерүү иш-чарасында улуттук нарк жаштарды патриоттулук, ыйман, адептүүлүккө тарбиялоо боюнча дагы сөздөр айтылды. Аталган маселе боюнча 6 айдан бери президенттин демилгесин колдоп, айыл аймакта, райондо жана шаардагы мектептерге барып, улуттук нарк боюнча насаатчылык иштерин жүргүзүп жаткандыгы үчүн айылдын ардагерлер кеңешинин төрагасы Бахидин Черикчиевке Үсөнбек Өмүралиев айыл аймагынын ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Ушу 80ге чыгып калгандыктан ушул айыл өкмөтүнө дал келип калыптыр. Мен муну албаптырмын. Муну ар ким эле ала бергенин мен көргөм. Бирок мен 80ге чыккандан булар өздөрү ойлоп мага тапшырып коюшуп атат. Ушундай неметип аткандарына рахмат. Бахидин Черикчиев муну менен токтобой, президенттин улуттук нарк насил боюнча жарлыгын колдоп, жаштарды ыйман адепке чакыруу боюнча насаатчылык иштерин улантарын билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевдун саясатына карата сордук сомбулук биринчи тема. Талим, тарбия, адеп, аклак, нарк насил деген 4 тема менен бүткүл азыр шаарды Талас облусунун райондорун кыдыра баштадык. Бүгүнкү күнгө чейин 1 сомбул жок, 1 литр май куйбай, өз акчабыз менен, өзүбүз оокатыбыз менен кыдырып жүрөбүз. Мына ушу бүгүнкү күнгө чейин бизге нары бир чети сооп деп коет. Муну түстөн түз мен жазып атам. 80ге чыгып бекер чыккан жокмун да. Иш-чаранын алкагында жаштар үчүн маш ботой жана башка күйлөр чертилди. Белгилей кетсек, Талас району боюнча 13 айылдык маданият үйү жана 22 айылдык китепкана бар. Ар биринде улуттук нарк жана мааракелери белгиленип жаткан акын, жазуучу жана ишмерлерди эскерүүгө арналган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.
Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.